Манас районундагы Нылды айылында жаңы мектеп жаңы окуу жылына карата окуучуларга эшигин ачты. Буга чейинки айылдык мектеп жетип эскиргендиктен балдарынын коопсуздугуна кооптонгон электиктер бир топ жерге кайрылып каржы булагын издешкен. Алардын өтүнүчүн эл аралык фонд колдоого алып, 1 сентябрь күнгө жаңы билим уясын даяр кылып беришти. Бул мектептин ачылышын биз толук 2 жыл күткөнбүз. Буюрса мектеп ачылып колдонууга берилди. Жалпы мугалимдер жамааты, окуучулар жамааты аябагандай чыдамсыздык менен күтүп, мына бүгүнкү күндө кубанычыбызда чек жок, баарыбыз сүйүнүп турган чагыбыз. Биз бүтүрүүчү класс быйыл бүтүп кетебиз, бирок ошондо дагы 1 жыл ушул жаңы мектептен билим алып, татыктуу тарбияны алабыз деген ишеничтебиз. Жаңы мектеп 150 орунду эмерек менен камсыздоо маселесин Талас облустук өнүктүрүү фонду каржылаган. Бул мектепке Коңуш айылдан балдар да келип окушат. Эски мектептин корпусу баягы жылда ремонттолсо деле баары бир эски мектеп эскилеген кылып атты да. Анан моминтип биз күткөн мектепте мынтип кирип жаңы окуу жылында даяр болуп атат. Баардык класс кабинеттери ачылып атат. Бул эң жакшы жөрөлгө болуп атат да балдарга. Баардык кабинеттердин баары тең жаңы азыркы окутуу процесстеринде методикаларга, талаптарга жооп берүүчүдө көрсөтмө куралдар менен камсыздалды. Ошол жагы бизди аябай сүйүндүрүп атат. Бакай Ата аймагында болсо, Ботерек айылында да жаңы мектеп ачылды. Бул айылдын эли да көп жылдан бери мектеп көйгөйүнөн арыла албай келген. 2022-2023 окуу жылынын башталышы менен 1 сентябрь күнү Талас облусунда 2 мектептин ачылыш аземи болуп турат. Ал мектептерди атып өтсөм, Бакай Ата районундагы Доромбек Дүйшөбаев атындагы орто мектеби 150 орундуу жаңы мектептин ачылышы болуп турат. Ошондой эле Манас районундагы Израилов атындагы орто мектеби 150 орундуу жаңы мектептин ачылышы болуп отурат. Талас облусунда мектеп тартыштыгын жоюу максатында кошумча окуу корпустары курулуп аткан билим уялары дагы бар. Ал эми жыл аягына чейин дагы 4 мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилери пландалган. Салика Сабиева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.